Сооронбай Жусуев, Кыргыз Республикасынын баатыры, кыргыз эл акыны 18 жашында армияга алынып, 1943-1945 жылдарда Панфилов атындагы 8-гвардиялык дивизияда байланышчы болуп кызмат өтөп, майданда 2 жолу жарадар болгон. Согуш темасында көптөгөн ырлар жазган. Алакан. Балам мына төшөгүнөн турдубат. Мойнумдан кучактады булдурап. Алаканын өптүм дагы баламдын, тээ согушту эстеп турдум тунжурап. Самак эле ынак досум сырдашкан, укмуш болчу күлкү менен ыржактан, ызылдаган октор тына калганда, ыр күлкүгө бизди бөлөп жыргаткан. Самак айтты, кайда жүрдүң жанатан? Мына балам, сен баламды карасаң, ал бала эмес, турду кагаз үстүндө 5 манжалуу кичинекей алакан. Улутунду, бала кандай жакшына, ошол күнү алакандуу кагазды коюп жатты жаагынын астына. Далай өп, самак ошол сүрөттү, далай жолу алмаштырдык түнөктү. Бул кыштакка кирип бардык жоо сүрүп, дүкүлдөтүп, үмүтү жок жүрөктү. Бир коrodо бала турат байлануу, бул не шумдук, таппай калдык айланы. Жардам сурап, бала колу эрбеңдеп, бала көзү бизден өтүп жайнады. Баланы биз аң-таң калып карасак, баарыбыздан самак тура бааласак, наристени бошотууга байлоодон аттап-буттап, чуркап кетип баратат. Ыйрап турган ал балага таңылып, жеткен кезде атасындай сагынып, кара түтүн боз топурак бур этти, коюп койгон жоо минасы жарылып. Андан ары мен айта албай баратам, айткан сайын жүрөгүмдү канатам. Экөө тең жок, жерде жатты бир гана купкуу болгон кичинекей алакан. Кээде түшүп мен торуна санаанын, көргөнүмдүн көбүн эске саламын. Согуш десе көз алдыма көрүнөт, ошондогу алаканы баланын.